Dostы улантабыз, бардыгыңыздарга Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейли. Себеби дегенде Малайзиядан келип, Кыргыз жергесине ошол жактын дарыгерлери элдерди дарылап аткан учур экен. Ошол инсандардын бирин чакырганбыз конокко. Жана уюштуруучулар бар. Уюштуруучулар Кадыров Дастан, жана техника илимдеринин доктору Русланы Эмби, жана ошондой эле биздин котормочу экебиз Тыныз Мырсабеков. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Кубанычтабыз сиздерди көргөнүбүзгө. Абдан кубанычтабыз. Кош келипсиздер. Сизди көргөнүңүздөргө абдан сүйүнүчтөбүз. Биз дагы сүйүнүчтөбүз. Негизи келип калыптырсыздар. Ушул эмне үчүн сиз ушул ислам жаатындагы дарыгерлерди Кыргызстанга алып келүүнү чечтиңиз? Бул идея сизге кайдан келип түштү алгач эле? Мен мурдагы жылы май айында барып келгем. Досторум айтты, ушундай бир ыкма бар экен, аябай эффективдүү экен деп. Анан ошол жака барып өз көзүм менен көрүп, өзүм денем менен сезип дегенде ошондой бир өзүмчө результаттарды алып анан келип элдерге айтып берсем, бияқта кызыккандар көп болду, анан чакырдым буларды. Жакшы, кайсы оорулардын алдын алабыз же дарылайбыз? Негизги бүт эле ооруларды айыктырса болот экен, жана биз хронический оорулар болсо, ошол ооруларды айыктырса болот экен. Кайсы оорулар Мисалы, өзүмдүн эле апамды айтып коеюн, көп пример келтирем баягы, мисалга карай. Давлениеден оору, суставтар ооручу, полиартрит деп, баш ооручу, ушул сыяктуу оорулар. Сиздер бүгүн студияга ушул керектүү балким өзүңүздөрдүн заттарыңыздарды ала келиптирсиздер. Негизи сиздер кандай ыкма менен байкайсыздар бул адамдын диагноз деген нерсени сиздер кое аласыздарбы? Yes, we did it. When we treat people, we use a stick to tap on the body of people for us to diagnose what type of sickness that they have. Биз болсок ушул чуктарды колдонобуз. Диагностика кылган үчүн адамдардын денесине кагууларды өткөзөбүз, ошондо көрөбүз. Жакшы, сиз ушул канча жылдан бери ушул медицина тармагында жүрөсүз? How many years you've been in this medical area? Okay. This method of medication has been founded by our guru, Dr. Yahid Siddiq, for about 23 years. And I have experienced about 16 years of treating people. Бул болсо методология Жахид Сиди деген биздин гурубуз менен негизделген. Мен болсо 20 жыл мурун, бирок мен болсом 16 жыл ушуну колдонуп жүрөм. Дарылап жүрөм. Жакшы экен, азыр эфирден сурансак болобу? Келип, мисалы үчүн бизге же мага бир нерсени көрсөтүп берсе болобу? Көрсөтүп же болбосо диагнозун аныктоону аракет кылып көрбөйлүбү анда? Do the diagnosis for me? Мүмкүнчүлүк болсо. Inshallah. If there is possibility. Normally we use a stick, okay, to diagnose. We use the toe to test the middle finger, all the 5 toes on the left, and then on the right. And then we test on the knee, by the side of the knee, the stomach, okay, to check where does the gene stay. Жарым түшүндүм, бирок Биз болсок диагностиканы кантип өткөзөбүз? Бул биринчи бул сөмөйлөрдү карап чыгабыз, сол колдун, анан болсо оң колдун сөмөйлөрүнүн диагностика, анан бутубуздан, анан болсо бул коленого өтөбүз, анан көрөбүз кайсы жерде курсактагы жин кайсы жерде жайгашып калган, ошону издейбиз. Келиңиздер анда азыр аракет кылып көрбөйлүбү? Let's try this. эфирден жазсак болобу? Can we do this? Чечиш керек да. Чечиш керек. Анда эфирден сырткары көрөлү. So we will do that later. Жакшы. Okay. Эфирден сырткары анда биз ишенебиз, бир кандайдыр бир диагноз коюп, аныктап We берүүгө. believe that you do. Мындай суроо сизге берим келип атат. Эмне үчүн ошол жактан бул жакка алып келип дарылатып атасыздар? Акылуу, акысы канча? Бизде көптөгөн мекендештерибиз азыр дээрлик Бишкек шаарында мындай дени сак адамдарды 100% дени сак адамды табыш кыйын да. Бардык эле адамдар ооруйт экен, ар бир адам эле оору болот экен. Мисалы жанагы эле ачуулануу барбы? Биз жиним келди дейбиз го. Же жиниме тийбе деп. Мисалы ошондой эле ачуулануу нерселерди чыгарса болот экен да адамдан. Адам ачууланбай калат экен. Кантип ачууланбай калат болот экен? Бизге аябай кызык да. Негизи оорулардын бардык эмеси Нервтен болот. Первопричинасы жиндер дейт да. Жиндер ошо ооруларды козгойт дейт, ооруларды пайда кылат дейт. Азырынча акы төлөнүп атат, себеби булардын жол акысын ошолорду чыгарыш керек болот да. Жол акысы, жашаганы ошолорду чыгарып. Сиздер ошол Кыргызстанга канча болду келгениңиздерге жана кайсыл күнгө чейин Кыргызстанда болосуздар?
бир 8 күндө болуп калды, 25-тен бери Бишкекте. Анан кийинкиде бир оюбуз бар, Кыргызстанга ошо клиника ачалы деп. Негизи Малайзияда 8 клиникасы бар ошо. Азыр канчага чейин болот? Канчасына чейин болот? 14 февралга чейин. 14 февралга чейин болот. Каалоочулардын бардыгы барса болот. Кайсыл жакка барса? Бардыгын кабыл албайбыз го дейм. Бирок азыр ошо элдер очередь болуп атат. Муктаж болуп аткандарды бирок кабыл аласыздар, э? Кабыл алабыз. Кайсы дарек боюнча тапса болот сиздерди? Эми биздин дарегибиз мындай да, жылып жүрөбүз, анан если эме болсо сизге студияга телефон таштап кетсек. Макул, анда биздин программа аркылуу байланышып алсаңыздар болот экен. Айтыңызчы, сиз ушул Кыргызстанга келгениңизге 1 жума болуптур. Ал эми Кыргызстанда элдердин азыркы учурда дени кандай экен, негизи ден соолугунун абалы айырмаланат бекен башка мамлекеттерге караганда? From other countries, they are health. Okay. When I came here, I realized that there are many people who have some sickness, and so what I did is that we try to help, be it as possible. And most of the sickness, they are cured. Whatever disease they have, like high blood pressure, backache, arthritis, these are caused by the gene and so on. So I think we try our best to help. Биз айткыбыз келет, биз бул жакка келгенден бери көп адам бизге кайрылды, ошонун баарына биз жардам бергенге аракет кылдык. Анан көбүнчөсүн айыктырдык. Дагы айтып кеткибиз келет, бул көбүнчө оорулар мисалы жанагы жүрөктүн кан басымы же бийик болсо, же бел оорулары, же артрит, бул болсо жин жараткан оорулар. Ошонун баарын биз айыктырдык. Кантип айыктырат экенбиз? Негизи ушул учурда бүгүнкү күндө шаардын ызы чуусунан көп адамдар ушундай капалуу жүрүшөт да. Көргөндө баягы мындай күлүп жайнап жүргөн студенттер же жаш балдар эле болбосо, чоң кишилердин баары ушундай капалуу. Анан кийин светофордо болобу, көчөдө болобу же башка жерлерде болобу, жайларда элдин көбү ачуулуу, ошолордун баардыгын кантип мындай ачуусун келтирбей турган ыкмаларды колдонсо болот. Ошол чын эле эффективдүүбү? Руслан жооп берсин. Okay, the sickness can be due to gene. 4 factors that cause the gene enter our body. First, because of due to ancestors. Second, because they were black magic or charm. And third, the gene can enter into our own body. And the fourth one is because of their life behavior, lifestyle, how they behave. So what happened was that once the gene entered our body, then our behavior changed. From a cool person, can then get angry. We are not sick, then we got sick. So when they enter our body, the gene is made of fire, and it's hot, and you can seep into our body like a hot air bubble. So that's where we tested, and then if they were to stay around this area, that's why people get angry, get mad, and because they control the entire face and then the brain and also the heart. So that's where we try to beat it. That's where we feel anything that is hot on the body. Өз айткыбыз келет, бул болсо оорулар көбүнчө каяктан пайда болот? Бул биринчиси бул ата тегибизден пайда болгон оору ген менен тукум куулап келиши мүмкүн. Экинчиси бул болсо каргыш, кара магиядан келип калышы мүмкүн. Биз кандай жашообуз, кандай жашайбыз, ошондуктан да өтүп кетиши мүмкүн. Жана дагы биздин ойлорубуздан дагы жин денеге киргенден кийин адамдын өз алып баруусу алмашат. Аябай жөнөкөй киши, акырын жүргөн кишиге жин ичине кирип кетсе, аябай жаман жини келип, бир нерсе боло берет экен. Анан биз болсо денени диагностика кылганда кандайдыр бир денеден жанагы издейбиз, бир бөмпөк чыгып калса. Ошол болсо тапканда ал ошол бөмпөк болсо ошол ичинде жин болот. Аны болсо биз уруп коолаганга аракет кылабыз. Ал болсо адамдын бетин, жана денесин, мээсин контрол башкарып алат. Ошонун айынан адам өзүн жаман алып барат. Түшүнүктүү. Негизи акыркы суроомду берип калгым келип атат сиздерге. Сиздер колдонуп жүргөн ыкма бул илимий жактан кандайдыр бир негизде тастыкталганбы? Approved by science. This methodology has been approved by our what we call as Health Ministry in Malaysia. So our treatment has been approved by our Health Ministry in Malaysia, and we were called by one of the Islamic Council to help. One of the cases that the man was incarcerated in the prison
we try to help him, and alhamdulillah, he get cured. Whatever it is, it's all up to Allah. We ourselves is just trying, put some effort, okay, try to hit them, to treat him, but whether he get well or not, it is beyond our control. It is go back to Allah. If Allah wants it, we'll get cured. Inshallah, we'll get cured. Сизден жооп күтөрөм. Аны биз айткыбыз келет, биздин методологиябыз болсо Ден соолук министрлиги Малайзия менен колдонгон жана Ислам совету менен колдонгон. Бизде бул бир окуя болгон, бир киши болсо түрмөдө отурган киши жин басып кеткенде биз аны айыктырганбыз. Бул болсо ошол эмне айткыбыз келет, бул эмне болбосун, бул болсо Аллахтан. Ан болсо биз өз аракетибизди кылабыз, бирок бул адам айыгып кетеби, айыкпайбы, бул болсо Алланын чечими. Түшүнүктүү, чоң рахмат сиздерге, таңырда келип маек куруп бердиңиздер, терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жакшы иш-чара менен жүрөңүздөр, элдин ушундай саламаттыгына кам көрүп жүрөңүздөр. Ийгиликтер болсун. Келип бергениңизге рахмат. Урматтуу достор, мына ушундай жагымдуу нотада биз сиздер менен жагымдуу бир музыкалык чыгарманы көрөбүз. Андан кийин жолугушабыз.